Саламатсыздарбы? Өзүмдү тааныштырып өтсөм, менин атым Гүлжамал Койчуманова. Эл аралык Incruises компаниясында интернациональный директор болом. Мен сиздерге бүгүн компания Incruises'те кандай дагы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып берейин. Жакшы программаларын айтып берейин, 3 варианты менен. Бул программа биздин клуб Incruises'теги өнөктөштөр өзүнө компаниянын бекер мүчөсү деген статуска чыгып алган өнөктөштөргө арналат. Мүчөлөр или коноктор компанияга кирип, мен дагы ушундай компаниядан лицензия алып, өзүмө компаниянын бекер мүчөсү болуп алайын, анан ары көздөй дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, кандай кирешелерге чыкса болот экен деген өнөктөштөргө арналган сабак. Мынакей, маркетинг директор, быстрый старт за первый месяц деп атпайбы? $95 лицензия алып, 1 айдын ичинде кандай кирешелерди алса болот, кантип бекер эс алса болот. Бул компания Incruises'тин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жакшы варианттар. Биринчи вариант. Силер өзүңөрдүн лицензияңар менен өзүңөргө 6 кишини премиум пакетке чакырганга мүмкүнчүлүк аласыңар. $95 лицензияны ар бир жарым жылда жаңыртып турабыз, улантып турабыз лицензиябызды. 6 премиум, булар айтып атат, биз өзүбүз эле премиум пакетке кирейли. Премиум пакет деген бизге люкс, премиального класса лайнерлерге круиз алганга мүмкүнчүлүк берет экен. Биздин бонусубуз тез чогулат экен. Тез-тезден круизге барат экенбиз деген адамдар 6 премиум пакетке кирди, силерге $3000 товар оборот берип атат булар. 6 премиум 500дөн. Ошондо силерге компания ар бир премиумга силердин сунушуңар менен кирип атпайбы? Сунуштап киргизип атасыңар. Ошондо бул компания силерге эмне кылат? Ар бир премиумга 6 кишиден $50 моментально төлөп бере турган разовый бонус деп коет. $300 төлөп койду. $50 төлөп отуруп. Ар бир айдын 10-нан 15-не чейин 6 кишиге $75 премиальный разовый бонус деп коет. Ар бир айдын 10-нан 15-не текшерет дагы $75 ар бирөөсүнөн төлөп туруп, $450 төлөп коет. Кийинки ошол эле кийинки айда 10-унда силерге $300 лидерский бонус деп коет. Маркетинг директорго тиешелүү $300 аласыңар. Премия за быстрый старт деп коет. 1 айдын ичинде 1-нен 30-на чейин кылган жумуш үчүн силерге маркетинг директор деген рангка чыгып калбадыңарбы биринчи эле айында? $200 премия дагы төлөп берет. Ошондо канча 1 айда кирешеге чыктыңар? $1250 киреше алдыңар 1 айдын ичинде. 6 премиумга чакырган саякатка барам деген круизерлор үчүн. Круизерлор деп коебуз, катары саякатты жакшы көргөн, семьясы менен эс алып турган адамдар үчүн. Мынакей 6 кирди. Это бул биринчи варианты. Экинчи вариантында $95 бар, силердин тааныштарыңардын баары тең айтып атат, биз баарыбыз эле классик пакетке кирели. $200 классикке киребиз десе, анда силер эмне кыласыңар? Мынакей санап чыксаңар, 15 классик чакырасыңар. 1 айдын ичинде, 1-нен 30-на чейин. 1 айдын ичинде 15 классик чакырсаңар, булар 15 классик $200-дан $3000 товар оборот берип атпайбы? Получается, моментальный разовый бонусту силерге ар бир силердин сунушуңар менен кирген классик пакетке киргендерге $20 төлөп берет ар бирөөсүнө. Ошондо $300 разовый моментальный бонус деп коет. Бул сразу төлөнөт. Премиальный разовый бонус кийинки айдын 10-нан 15-не чейин 15 кишиге $40 төлөп берет. Ошондо $40 15 кишини санаганда $600 төлөп койду. Лидерский бонус ар бир айдын 10-нда төлөнө турган лидерский бонусту аласыңар $300 и премия быстрый стартка премия төлөп берет $200. Ошондо итого $1400 киреше таптыңар 1 айдын ичинде. Силердин мындай адамдарга мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн, силердин сунушуңар менен кирип атышат. Биз дагы саякатка баралы, биз дагы ошол корабльдерди көрөлү, биз дагы ошол лайнерди көрөлү, биз дагы 1 жылда 1 эс алып туралы деген бул компаниянын мүчөсү болуп кирген адамдар да. Эми үчүнчү варианты, видите, мынакей подтверждение деп турат. Компанияда подтвержденный маркетинг директор болуш керек. Постоянно $3000 товар оборот болуп тура турган вариант. Кандайча кылса болот? Мынакей биринчи линияга өзүңөрдүн чакырылган
мүчөлөрү, өнөктөштөрү бар. Мынакей 3 өнөктөшүңөр бар. Мынакей өнөктөш. Булар өзүнө эмне кылат? 5 классик пакетке өзүнүн жакын адамдарын чакырат. Тааныштары, бир туугандары, балдары, кыздары. Ушинтип отуруп ар бирөө 5тен классикке чакырганда, мынакей биринчи өнөктөшүңүз $1000, экинчи өнөктөшүңүз $1000, үчүнчү өнөктөшүңүз $1000 товар оборот берди дагы силердин $3000 товар оборотуңар чыкты бир айда. Ошондо компания силерге эмне деп айтат? Өзүңөргө бир жаңы личник киргизип тургула дейт. Мынакей. Бир жаңы киши личник, бир классик или бир премиум киргизип туруш керек. Бул компаниянын условиясы. Бул астыңарда кеткен адамдар, бул команда же. Команда силерге $400 бул эң минимальный требование деп коет. $400 өйдөгө кошсо болот. Бул жерге бирөө кошулат, ошо менен 400 чыгат. Общий товар оборот командаңар менен жаңы товар оборотуңар $600 болуп туруш керек айына. Эски мурунку кирген өзүңөрдүн мүчөлөрдөн, өнөктөштөрдөн баары кошулуп отуруп $3000 товар оборот чыгат. Ошону менен силер айына ар бир айдын 10-унда $300 комиссионный гонорар алып турасыңар. Бул картага түшүп, картадан чечип ала турган акча. Рекуррентный бонус деп коет. Ар бир айдын 15-inde ар бир член клубалардан төлөнүп аткан $5 пассивный доход деп коет. Рекуррентный бонус деп коет. Бул 15-inde төлөнөт. Ошондо ар бир айдын 10-унда 15-inde өзүңөргө тиешелүү бонустарды алып турасыңар. Бул подтвержденияга. Анан кийин мына жерде мынакей жазылып турат: расчеты по веткам дейт. Ар бир ветканын расчету бар да, 40%тен саналат. Мисалы, мынакей биринчи командаңар күчтүү ветка болуп чыкты дагы, бир $2000 товар оборот берип атат дейли. Мына биринчи айында 1000 берди, анан көбөйүштү дагы 2000 берип атат дейт. Ошондо маркетинг директордун товар оборотун чыгарышы үчүн бул система өзү санайт, 40%-ин алат, 1200 алат рабочий веткадан. Экинчи веткадан дагы 1200 алат. Бул жерден канча товар оборот чыгып атат? Мүмкүн 1500, 1800 чыгып аткандыр бул жерден. Бул жерден дагы 1200 алат. Калганын боковушка ветка деп коет. Мынакей бул следующий, үчүнчү ветка, бул калган өзүңөрдүн круизерлор менен кошуп 20% жасайсыңар $600. Ошондо в общем силерге $3000 товар оборот айына чыгып туруш керек. Жаңы товар оборотту кошуп туруш керек. Ошондо силер постоянно ала турган $300 рекуррентный бонус алып турасыңар айына. Ошондо бул маркетинг директордун подтверждениясы деп коет. Подтвержденный маркетинг директор деп коет. Маркетинг директор деген статуска, рангка чыккандан баштап компаниянын өнөктөштөрү, бекер мүчөсү, бонустар, компания төлөп берген 200 бонусту төлөп берип атпайбы ай сайын. Компаниянын төлөп берген бонусу менен эч кандай тыйын төлөбөй сатып алат путевканы. Картасы черная карта деп коет, black картага айланат. Золотая карта эмес, черная карта деп коет. Кара картага айланат. Ошол кара карта менен 100% только ошол компания төлөп берген бонус менен сатып алса болот путевканы. Бул акчалар менен өзүңөргө жол киреңерге, авиаперелет, өзүңөр баскан турганыңар менен ошондо маркетинг директорго чыккан адамдан баштап өйдөгөстө кийинки ранттардын баары тең компаниянын эсебинен эс алышат. Барыңарга ушундай ранттарды ачып, ушундай жакшы кирешелерди алып, компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, ишиңер алдыга жылып, барыңарга ийгилик каалайм.